Рахмат, Милан Исакбекович. Урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары, сиздердин карооңуздарга инвестицияларды колдоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун сунуш кылабыз. Мыйзам долбоору өлкөбүздүн аймактарын өнүктүрүүгө, инвестиция тартууга, жергиликтүү бийликтин компетенцияларын жогорулатууга жана жарандарыбыз үчүн жаңы иш орундарын түзүлүүсүнө багытталат. Мыйзам долбоорунда айыл өкмөттөрдүн аймактарында жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын чечими менен өнөр жай зоналарын курууга, таза суу маселесин чечүүгө жана социалдык долбоорлорду жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк берүү каралат. Буга чейин бир канча ири долбоорлор жерди трансформациялоонун татаалдыгына жүзөгө ашпай келген көпчүлүк ички жана тышкы инвестор артка кеткен учурлар көп. Мисалы үчүн Баткен районунда жергиликтүү ишкерлер логистикалык борборлорду цехтерди курууга даяр болуп, трансформация маселесинин чечилүүсү 2 жылдан бери күтүп жүргөнүн айтып кайрылышты. Чүй областында Ивановка айылынан кайрылып атышат, мына президентке чейин кайрылыштыр. Ошо таза суу неме объеги токтоп калыптыр, ошо резервуар суу кампасы куруу үчүн жерди трансформация кыла албайт. Эгер аймактарда иш орундары түзүлсө, ички жана тышкы миграция азайып, өлкөбүздө бир канча социалдык экономикалык көйгөйлөр чечилмек. Урматтуу депутаттар, сунушталып алып жаткан мыйзам долбоору президентибиздин аймактарды өнүктүрүү багытындагы артыкчылыгы саясатын колдоого алып, аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү сан ариктештирүү жылындагы алыктуу иштерден болот деп эсептейбиз. Биз бул мыйзам долбоору боюнча өкмөттө 2 жолу жыйын өткөрдүк, вице-премьер-министрдин катышуусунда. Жумуш топ менен иштедик, анан өкмөттүн өзүнүн оң корутундусу бар, өзүнүн сунуштары бар. Буюрса биринчи окууда эгер концепциясын колдоп берсеңиздер, ошо сунуштардын үстүнөн иштейбиз. Кыскача ушул, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, колдоп берүүңүздөрдү суранабыз.